Абу Умама разияллаху анхудан риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: чындығында Аллаға жақын болуға ең тату адамдар саламды бірінші айтқандар. Абу Дауд. Абдулла разияллаху анхудан риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: саламды бірінші айтқан киши текеберчиликтен оолак болот. Аннас разияллаху анхудан риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага айтты: ей уулум, үйүңө кирериңде салам айтып кир, сага жана үй бүлөңө береке болот. Каттада разияллаху анхудан риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: үйгө кирерде салам айтып киргиле, амандашкыла, ачыгарда салам айтып чыккыла, коштошкула. Абдур Раззак. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: эгерде кимдир бирөө жыйынга келсе, салам айтсын, анан отургусу келсе отурсун. Ошондой эле туруп жөнөгөндө дагы саламын айтсын. Себеби биринчи салам экинчи саламдан артык эмес. Башкача айтканда, биринчи салам кандай сүннөт болсо, коштошуп жаткандагы салам дагы ошондой эле сүннөт. Термизи.